Канча жашта турмушка чыкканың маанилүү эмес, кимге турмушка чыгып жатканың маанилүү. Көпчүлүгү канча жашта турмушка чыгыш керек, үйлөнүш керек деп сурай берет да. Сен өзүң кандайсың, сен үйлөнүп аткан же турмушка чыгып аткан адам кандай, ошого маани бериш керек. Сенин жашооңду абсолютно өзгөртүп коет. Чындыгында өзгөртүп коет алдыңдагы адам. Сен бир күн эмес, бир түн эмес, сен өмүр бою бир жастыкка баш коюп, акыретте бейиш же тозокко чогуу ниет кылып аткан учуруңар. Ошондуктан айта турган нерсем эмне? Сиз жашына башкасына кимге турмушка чыгып атасыз? Кандай адам? Ким ал? Кылып аткан иши, диплому башкасы башка маселе. Бирок ар эптүүлүгү, намустуулугу бул башка маселе. Демек, үйлөнүңүз, турмушка чыгыңыз. Ишенесизби? Баары бир өкүнөсүз. Баары бир өкүнөсүз. Дүйнөдөгү эң идеал кыз деп туруп алып келип ошого үйлөнсөңүз, ошого дагы баары бир өкүнөсүз. Өкүнүч болот да. Балки мындан дагы жакшырагы бар эле деп өкүнүп калышыңыз мүмкүн. Баары ондан кийин дагы чыгат да баары. Туурабы? 21-кылым, 22-кылым болуп өтүп кетип атпайбы, ошол сыяктуу. Бир күндү өзүдө канчалаган кыз төрөлүп атат. Бир күндү ичинде канчалаган кыз 18 жашка толуп атат. Бир күндү ичинде канчалаган адамдар кетип атат арабыздан. Айтайын дегеним, баалуулук, эң күчтүү баалуулук бул сиз артыңызда калдырып кете турган, тарыхка өчпөй турган, кылып печат кылып басып кете турган иштериңиз.